Assalamu алейкум, Алатаулық қалың жұрт, Ақтаңдай қайрадан сіздердің назарыңыздарда. Біз бұйыл Ақтаңдай теле долбоорунда негізелі элтерде Қырғыз мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдығын утурлай, Ақтаңдайдың түзүлгөнүнүн 30 жылдығын урматына негізелі Ақтаңдай теле көрсөтсү Қырғыз жұртчылыгына элтерден чыкканын бер жагы бұйыл 24 жыл болуп отурат. Ақтаңдайда біз ушул Қырғыз мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдығын утурлай Қырғыз элибиздеги залкар төкмөлөрдү, дастанчы, ырчылар, комузчулар, атактуу инсандарды, оончуларды бардыгын эскерүүнү негизи ошол залкарлар аткарган чыгармаларды жаңыртууну биз туура таап, ошол алдыбызга чоң максат кылып отурдук. Бүгүн биздин студиянын да конокторун сиздерге тааныштыра кетелик. Мына бул жагымда Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин ага окутуучусу, негизеле ошол медицина тармагында, окутуу тармагындагы мыкты ишмер, ишкер окутуучу, ошон менен бирге эле өзгөчө бир өнөр ээси. Бул жерде Кудайберди Султанов агай келип отурат. Дагы биздин бул жакта дагы бир сыйлуу коногубуз, кыргыз журтчулугуна белгилүү болуп калган төкмө акын Асан Апсатаровдор. Куш келипсиздер. Аске, адегенде баягы төкмө келсе төр бошот дейт, бир төгүлүп ырдап өтүңүз, анан кийин биз сөзгө өтөлү. Акындар төгөт термени, түгөнбөс ырдын кендери. Өнөрдү баалап сыйлаган бул кыргызымдын элдери. Быйылкы жылы жакшы жыл, берекелүү жыл экен. Бири-бирин колдоп өстүргөн ата-эне түзүкчүл экен. Атасыз, эне баласыз эч ким тууру жаралбайт. Акындар ырдап айтпаса сөздөрү таза таралбайт. Ата-энең урмасы кылды, улдарын урмасы кылып, кантип улдар каралбайт. Ынтымактуу элимен сайтамын ысык саламын. Уккулак тууган меймандар, мендеги чыккан кабарым. Улуусу жашың экен деп урматтап турган баламын. Улуңдун барын урматын сыйына бөлөп турамын. Бүгүнкү элдеринде эл үчүн кызмат кыламын. Жакшылык жолун жолдогон, жакшылык жолун колдогон, имандуу жолун бойлогон, жакшылык тилек бойлогон, кыргыз эл экен деп жүрөм. Бактылуу элдин ичинде бакырап ойноп жүрүшкөн, балдарың эсендеп жүрөм. Уул урмасы кылган, уулдарың эсен бекен деп ардактап элден мен жүрөм. Кадырын баркын билишкен, кадырлап дайым жүрүшкөн, элди элди чыгарып, эрмектиги элине таанытып бирге жүрүшкөн. Атикең өзүң экенсиң, элдин талант баарысын баалап бирге жүрүшкөн. Урматы сыйы турбайбы, өнөрдү баалап дамытаган Абдыкеримдин агабыз. Элге да кызмат кылсак деп көбүшкө деле жарадым. Ага кепенин өзүңдү ардактап ырдап турамын. Кыргыз эл кубанышса деп кубантып ырдап сунамын. Ушундай сонун күндөрдө айта турган тескенде алтындай болгон чырагым. Ушактың айтпай токтотуп тазалык кылган кызматын. Элдин көрүн дайыма ак бата менен урматын. Ушундай сонун күндөргө жараткан Алла берсе экен. Ушинтип таланттын өнөр сүйүүнү барысын берсин Кудайым. Аске, мына кадырман теле көрөрмандар, Ақтаңдай акындар ар убак биздин ушул Ақтаңдайдан кызыл тилин кайрашып ушундай кыргызга кызмат кылып келе атат. Асан Апсатаров болду. Эми Кудайберди ага куш келипсиз. Ош мамлекеттик университети бул университеттердин флагманы деп коет. Негизинен эле ал жерде не деген гана залкарлар окуп, бүтүп, билим алып, элге таанылып, негизинен ал жерде сиз медицина тармагында болсо дагы, бирок колуңуздан биздин улуттук комузду түшүрбөй, көкүрөгүңүздө баягы улуттук ошол өнөр жаңырып келет экен. Келиңиз эми сизден угалык эми. Эл журтубуз бир агайдын черткен күүлөрүнөн кумарланып, бүгүн буйруса бир чоң залкар күүлөрдүн бардыгы көкүрөгүңүздө бар өнөр бүгүн элибизге бир төгүлүп берсин. Рахмат. Эми туугандарым меники мен нота билбейм, бирок ушул угуу боюнча
укканда жазык жок дейт. Ушул сиздерге анда мен ак бугу деген күйнө ойноп берсем деп. Жакшы болот. Убалы. Айтсаңыз да, бұл өнер қаяқтан сізге? Эми негизи ар бир эле ушул кыргыз элибиздеги ар бир пендебиз Алла Таала жараткандан кийин бардык эле баягы өнөр жандуу, анан өнөргө шык маш элкелебиз да. Негизи бул өнөр каяктан сизге? Мен 5 жашыман комуз черткенмин. Илгери атам аксакал кары киши эле базарга барып кой сатып келатып, анан дуп комуз колуна түшөт. Анан биздин негизи бул өнөр канда, генде, сөөктө бар. Ошол анан агаларым келип күйлөп, көрсөтүп, мындай кылып, анан биринчи жалжалым ырын чертип, анан ушу мен 1-класста уже жаңы жылда ошол чертип даяр болуп калганда, бул мен айтайын дегеним, бул биздин сөөктөн, кандан, генден өткөн. Абаларым көп, агаларым ошо кайтыш болуп кетти, көзөтүп. Жаш курагына жараша ошол Арзымат, Абдыганы, Абдырасул, Эсентай, бүтүндөй эле агаларым азырда чертет биздин ошол урукта бар деп. Демек бул негизинен тегинен болгон өнөрдүн өзү баягы мизи дагы курч болот дегендей, анан кийин улана берет да. Чындап эле илгери мен азыр эсимде, сиз азыр ушул чертип, анан кийин ушул баардык агаларыңызды катар менен баарынын аттарын атап, анан ушул жаш кезимден үйрөндүм дегениңизге бир нерсе эсиме келип кетти да. Илгери биз жаш маалыбыз, айылда жүргөн маалыбызда чөп чабык болот эле. Чөп чабык мезгилде бир 100дөй, 50дөй чалгычылар чөп чаап, анан эртелеп туруп чөп чаап, анан аягына келгенде кымызды коюп, анан катар отуруп алып, биринен бири улап чертип кетчү эле да. Азыр негедир ошондойду көбүрөөк көрө албай келем, бирок комузчулар өнөргө кызыккандар аябай көп. Бирок ошол жанагы биздин баштагы жаш маалыбызда, бала чактагы катар аксакалдар бир айылда бир 50-60 деле ошо катар менен отуруп алып черткендерин биз көрүп калдык да.
ошондой нерсе уланып келаткан турбайбы? Анда эми кийинки күйлөргө, кайсы күйлөргө көбүрөөк өз негизи көңүлүңүзгө кайсы күйлөр көбүрөөк жагып, анан өзүңүз ошолорду бир эл журтка аткарып берсем деп келесиз да? Анда элдикү ошо ак багай күүсүн корголотабыз сөзүн жазган дейт. Анан ага комузга сүргөн болуш Матазимов деп да угуп калам. Уккан кулакта жазык жок дейт. Анан ошол ак бакай. Мен мына жерде сиз көтөрүп келген комузуңузду карап таң калып отурам. Бул комуздун устасы ким? Мен Бишкектен Ысыкөлдөн келатып 2007 жылы америкалыктар комуздарды катар эле ошо $100 алып атат. Бир 6-7 окуган кызды коюп чоң сатуучусу сыртка чыгып кеткен экен. Анан кирип эле комузду иргеп сорттоп бердим дагы, мына кыргыздын баласында калыш керек. Канча десем 4700 деди. Анан Ысыкөлдөн келатым эле карасам, бир аз тыйыным жетпейт. Бурушта бир 3 бала турган. Анан байке сиз ушу комузчусузбу ушундай деп калды эле. Мен мындай комузга жетинбей жүрдүм эле. Ал бул десем, анан 1000 сом берип кетип атат ошол балдар. Шашпай туруңуз деп, чоң сатуучусу келсин деп, анан ал жигит ошол Аламүн рейсинин начальниги Доскул экен. Кийин анан экөөбүз таанышып, анан Кудай буйруса мүмкүн Ошко барып Каракулжанын коюн жейбиз деп таанышып, анан ушундай болуп 1000 сом бергенде мага кадимкидей эле дем болду. Анан сатуучу да түшүнбөй калды. Бул түштүктөн бизге жаздырып кетти эле. Биздин ушу Кадамжай Баткен тараптан барган чабарман ушул кишилердин алып барып ошо жака тапшырган экен. Анан мен да тамашалап айттым, ээси келсе бээсин бериңиз, биз да түштүктүн кулуну болобуз. Өзүбүздүкү деп анан 4700 эмес, анан 4000 берип ошентип колго тийип калган комуз. Өтө жакшы экен, керемет. Буйруса дагы бир жакшы күндөрдө, азыр эми кичине капкагында бир эмеси бар деп калдыңыз. Кийинки көрсөтүүлөрдө келгенде буйруса чек бересиз. Эми дагы бир күйлөрдөн бир жакшылап шагыштып бериңиз, анан Асикеге кезек берели.
Кемалли, бар болуңуз, бар болуңуз. Буюрса мына көрсөтүү соңуна келгенге чейин дагы бир топ чыгармаларды Кудай кааласа. аткарып бересиз. Бале, колуңузга береке. Эми мен бул жерде мына кадырман телекөрөрмандар, быйыл ошол кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдыгы деп атпайбызбы? Ошонун алкагында негизи утурлай биз кыргыз жергебиздеги залкарлардын баарын эстейли деп атабыз. Мына жерде менин колумда Ботобай келди Бостондон деп кадимки Ботобай, Балырчы Сыдык, Барпы, Токтогулдар менен замандаш болгон Ботобай деген акын болгон. Ошол акында чыгармаларын биз быйыл буюрса кайрадан эл журтка жаңыртып, Балырчы Сыдыктын, Барпы апыздын, Ботобай ырчынын, Каар ырчы деген туяк ырчылардын, Молдо Нияз аталарыбызды негизи эле ушул элдик өнөрдүн туу чокулары болгон ушул залкарларды эстейбиз деген ниетибиз бар. Бул жакында Ботобай ырчынын ушул небере чеберелери чыгарган экен. Ушуну бизге берип жиберди эле төкмөлөргө деп. Мен ушуну мына азыр бул жерден биздин төкмөбүз Асикеге берип коеюн. Сиз айткандай мына бардык нерсенин ээсине бер дегендей мен Асикеге берейин. Асикеге аманат. Ушунда чоң айтыштар бар, жакшы чыгармалар бар. Буюрса ушуну бир жаңыртып элге алып чыгалы деген ниет. Асике мунаны кармаңыз дагы, эми бул сизге аманат болуп калды. Айтыштардан ырдап чыгасыз быйыл. Эми бу жерде кое туруңуз да, эми биз быйыл ушул Жеңишбек деген залкар оончу атактуу инсанды дагы эскерип келебиз да. Ошол инсандын чыгармаларынан абдан жакшы ырдап жүрдүңүз эле. Ошол чыгармалардан болсо угалы эми биз агай экөөбүз дагы бир эл журт менен мындай теле көрсөтүүдө бир кумар жазып алалы. Ошо Молдо Нияз дегенде быйыл ошо 175 жылдыгы болуп, Кыргызстанда бүтүндөй Илимдер академиясында ошол бүт эски кол жазмалары табылып, азыр ошол Кыргызстан жазуучулар союзунун төрагалары, ошондой эле Маркабай Агматовдор ошол быйыл Кудайдын кулагына пенденин оозунда жүрчү эле айтылып, Молдогайыптын балдары силер ушуну алып чыкпай атасыңар деп, пенденин оозундагы бул Кудайдын кулагында деп ошентип мен Молдогайыптын чебереси болуп кетем. Демек сизде дагы ачыла турган чоң нерсе бар. Кудай кааласа бул ошол биздин түпкүрдөн, генден, сөбөктөн ошол кишилерден өткөн. Жакшы, жакшы. Түштүктүн маданиятын көтөрүп турган киши болду. Угуп алдыңыз, буюрса биз бул жакка да аралашып калат экенбиз. Анда Асике. Анда мен Жеңишбек агамдын жакшы ырлары көп. Аны ырдай берсең күн дагы түн дагы өтөт. Алла Таала арбагыны, Алла Таалам жөлөк кылып колдосун. Жаткан жери жанатта бейиште болсун. Жүрөгү таза, дили таза, жакшы адам эле жанында кошо чай ичип бирге жүргөнмүн. Алла Таалам разы болсун арбагы. Ушул агамдын ырларын кошо ырдап кошо жүрчүмүн. Бир ырын ырдап берейин. Эң жакшы көргөнүм эле угузчу бир сөз дегениң деп. Ушул ырды ырдап койсоң эле, ушул сага ылайык бала экенсиң, ушуну ырдап алам деп ошентип күлүп калат эле. Эми ушул агамдын угузчу бир сөз дегениң деген ырын аткарып берейин. Daldalar Büyüğü eşit almabık Bozluğun gelip çırındı Kolundu bayım karmalap Bozluğun gelip çırındı Kolundu bayım karmalap Hareket kılan gündeli Aydayın ayda sen bir deme Niyegedir cülök caltanat Gürsök dadayın bir geli Niyegedir cülök caltanat Gürsök dadayın bir geli Suyan nemeni Üşün tibağın ayrereri
балын таптырбай угучу бир сөз дегеним өзүнде балын таптырбай угучу бир сөз дегеним Балли. Экранның арт жағындағы елдер дағы қошылып ырдап отырды окшойт менимче. Жеңишбек агабыздын арбайы ыраазы болсун. Бар боласызбы? Аман жүрүңүз. Эми Молдокайып деп калдыңыз. Молдокайып жөнүндө дагы биз анча-мынча угуп калган жайыбыз бар. Негизи буйруса быйыл эми китептери чыгып калса колубузга тийип биз дагы терең кабардар болот экенбиз да буйруса. Китептери чыкты, алгачкы уже басмадан басылып чыгып, убагында ошо түштүктүн маданиятын көтөрүп, белгилүү ушул киши кол жазмалары Илимдер академиясында калып кетип, ошону Аскар Акаев келгенде бир айтып, ушуга 175 жылдан кийин алтын чирибеди деп Сулайман Кайыпов, Маркабай Аматовдордун ушул Төлөгөн Мамеев аксакалдар ага чейин Сооронбай Жусуев айтып кеткен экен. Мен карып калдым. Маркабай ушуну сен изилдеп ушинтип деп болбосоң бизге чыгарбасаң бизге уят болот. Ушундай деп анан 175 жылдан кийин уже китеби чыкты. Кудай кааласа мындан дагы терең изилденет. Урпактары биз дагы уже кызыктарбыз. Ушуга чейин бир аз бир убакта 75-жылдары бул киши көтөрүлгөндө анда ошо Молдо Нияз, Молдо Кылыч, Молдо Кайып деп анан молдолор боюнча ошол СССРдин Нур Молдо ошол бир өтө молдо аттууга жек көрүү, динчил деген биздин аталарыбызга ошо динчил деген кина тагылган экен да. Ошондой кылып диндин тазалыгын, улуулугун, сулуулугун бир убакта ошо сенектик мезгилде Советтер Союзунда көргүсү келбей, даже ошо биздин ошол аталарыбыз үчүн стилистка ошол сөздүн уйкаштыгынан ушунча баа бердим дейт. Материал аз болсо да Сулайман Кайыпов агабызга биз ыраазыбыз. Эгер көрүп калса ошо урпактары терең ыраазычылык менен билдиребиз. Даже ушу кишиге жигит деп анда жаш жигит экен, угроза кылып өлүп калбагын деген да сөздөрдү айткан экен. Эми негизи биз угуп жүрөбүз ошол баштагы союз мезгилинде негизи эле ошол илгери бул эми ушундай өзүнчө бир кысымдар болуп келгенин угуп жүрөбүз да, тарыхты баягы айгинелеп атпайбы. Эми көрсө мына бизде Нур Молдо, Молдо Кылыч, ушул Молдо Кайып, Молдо Нияз, Туя кырчылар, башкалар эми кайрадан жаңырып атпайбы. Мына азыр мен Ботобай ырчынын айтканын эле, Ботобай ырчы кадимки эле ошол жанагы бул жагынан Мойдун корбашылар менен, Жаныбек казылар менен, негизи ошолор менен курдаш, ошолор менен баягы чогуу жүргөн экен да бир учурдачы. Анан ырдап ошолор менен кошо жүрсө, муну дагы чыгарбай жүрүп, жакында китеби кайрадан жаңырып чыкты да. Көрсө Токтогулдан улуураак экен. 5-6 жаш улуу экен. Ушундай алар менен тең ата ушундай айтышып жүргөн акын экен. Бардыгы урмат сый кылчу экен. Ушулар кайрадан эми жаңырып атпай мезгил келди. Мен ойлойм быйылкы ушул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдыгынын алкагында аябай көп биздин кыргыздын тарыхта катылып чыкпай жаткан өнөр адамдары, тарыхтарыбыз көп такталып, элибизге кайрадан ушул жаркырап, жана сиз айткандай алтын жерде жатпайт дегендей, жаркырап кайрадан элибизге чыгаарына биз толук ишенебиз. Келиңиз эми күүгө кайрылалык эми. Саадак какты деген күүнү чертип берейин. Эми биз баягы нота менен ийне жибине чейин кээ бир кайрыктары мүмкүн калып кетер, уккан кулакта жазык жок дейт. Ушу комушулардын бир башын бириктирип койсоңуз, бардыгынын өзүнүн спортчулардын башка клубтары бар. Ошо биз бири-бирибизди коррекциялап, мынау кайрык калып кеттир деп мындай кылып койсо, ушуга бир салым кошуп койсоңуз.
бар болуңуз. Негизи баягы биздин ушул оң буроо, терс буроо, оң буроодогу күүлөр, түштүктөгү жалаң күүлөр, анан сол буроодогу түндүк тараптагы Карамолдо, Ыбырай, ушул Залкар комузчулар черткен күүлөр, биздин Нияз Ала атабыз черткен күүлөр, ошолордун бардыгы сиз айткандай туура айтасыз. Азыр ушул көпчүлүк учурда ушундай бир чоң топтолуп алып, жана мен айттым го, илгери ушул жөн эле айылдагы эле жашоочулар олтуруп алып катар биринен бири улап чертип, анан токтогон жерден кайра дал ошол жерден улап кетчү эле да. Бул толуктоо болуп калат. Туура айтасыз, бир учурлар келип калса, андай бир өзүнчө бир шерине сыяктуу кылып туруп, жалаң комузчу залкарлардан үйрөнүп кала турганда жайлар бар. Буюрса ага аракет кылабыз. Анан жанагы насыйхат же болбосо ибарат ушуларды да чертесизби? Мен негизи кулагыма сиңсе, мындай бизче айтканда память деп, слуховой анализатор, куйма кулак деп бизче ушул өнүккөн. Анан комузга бир убакта аябай кызыгуу кетип, кайра бир өчүп дегендей, азыр бардыгы соткага өтүп кетип, бир убакта мен балдарым урушчу элем, бир тамак ичкенде ушуну соткаңарды карабагыла деп. Азыр мен өзүм кантип чукулап калганымды да билбей калдым. Ушулардын бир башын кошуп ушундай кылсак, бир 12дей күйлөнгөн түрүн билчү элем. Анан азыр ушуларды да бир аз унутуп баратам да. Ошого баягы ышкыбоз комузчуларды башын кошуп койсоңуз, бул күү мындай күйлөнөт, бул кайрык мындай кайрылат эле дегендей бири-бирибизге кошумча ошол жаштардын арасында да кызыккандарыбыз бар. Анан мен деле бул телеге деле чыкпай, чыныгы талант тартынчаак деп мен деле өзүм тартынып, азыр сүрдөп дегендей ушу билген нерсеми да бир аз көбүн унутуп баратам да. Эң туура. Мен бир кызык айтып берейин, кадырман телекөрөрмандар. Мына Кудайберди Султанов агайдын сөздөрүн, Асыкемдин ырларын угуп отурасыздар. Анан Кудайберди агабыз менен бир кызыктай болуп калды. Мен көрүп мындай билип эле жүрчү элем. Бир күн базарга түшүп кеттик. Азыр өзүңүз айткандай баягы кол телефон менен бирөө менен шашылып сүйлөшүп кетип атсам, учурашып эле өтүп кетти. Анан кийин таң калыштырса, агайга өзүм анан базардан кайра келатып алдынан чыгып жолугуп калып, агай кечирип коюңуз, мен ушундай болуп калды эле деп түшүндүрсөм, мен де Абдубали тоготпой калды тигиндей мындай деген оюга кеттим эле деген. Анан мен кечирип коюңуз, ушундай болуп калды эле деп экөөбүз анан кайрадан учурашып, анан ошол иште катып жаткан чоң өнөр бар эле, муну кандай кылабыз дегени мына бүгүн көрсөтүүгө чакырып отурабыз. Келиңиз эми ар жагын улайлык, эми калган күйлөрдү чертиңиз эми. Баятан күйлөп турбапмын да, баягы. Эми баягы сиз өзүңүз айткандай эл ичи өнөркенчи. Анан баягы ушундай өнөргө далалат кылып, кызыгып, элдин ичинде катылып жаткан таланттар абдан көп. Кайерге барышын билбей жүргөндөр да бар. Ошолордун катарында сиз да бар экенсиз негизинен. Мына атайын билим албасаңыз да, көөдөнүңүздө, нар жагыңызда Алла Таала берген, ата бабадан уланган чоң шык мына сизди жетелеп
бүгүн экранга чейин алып келди. Бар болуңуз. Азыр эми Аске дагы бир эки чыгарма угалы эми. Анда мен да жактырдым эле ушуларды ham bir эл журтум угуп, көңүл буруп, жакшы маани берип жүрүшөт. Биздин Жалал-Абадтык Айзада Бегимкулова деген эжебиз бар эле. Ошол эжемдин ыры мага бир уккандан кийин эле жагып, сөздөрү дагы мааниси күчтүү экен. Ушул эжемдин ырын угуп туруп эле эсиме тутуп алдым эле, ушул ырды ырдап берейин. Таланттарды сыйлаган эсиндемин деп. Муну Жаныш Кочкоров агабыз оонун чыгарган экен. Ушуну эми мен ошолордун оонунда аткарып берейин. Bulbulun tolkundaba sezimlerim Tadırga başın digen gezinlerin Halaycız makabattan öksülüğün Talantısı gönderdi Talantısı gönderdin esindemin Burkura bozoy verbe sezimlerim Pazardan qaytıp kalgan gezinlerin Bağlasın bağlamasın başka biri Barkındı bilgen derdin Barkındı bilgen derdin esinde mi? Kaygırıp kapalanma sezimlerim Karaylap yüre turgan gezinlerin Kalasın ağlamasın hayriledir Kadırın bilgen derdin Kadırın bilgen derdin esinde mi? Ağlasın ağlamasın başka biri Farkındı bilgen derdin Dönürdü gönderdin esinde mi? Dep ырдап туруп 2 строчка кошуп койдум эле. Талантты сүйдөгөндү өнөрдү сыйламаса никагда кечирбейм. Ай, валли. Тамаша менен бүтүрүп койгон турбайбы? Бар болуңуз. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Аске эми Кудай берди аба, мына билинбей убакыт эле соңуна келип калды. Соңунда бир жакшы бир чыгарма ойноп бериңиз. Ошол менен анан жыйынтыктап алалы. Комуз дагы кыргыз көчүгө күйлөнүп калды окшойт эми ошо.
Balli. Kırgız көчө кылымдарга улана берет. Кыргыз эл бар кезде, өнөр адамдары бар кезде, өнөрпоздор бар кезде буйруса биз калың журтка ЛТР мамлекеттик теле радио компаниясы жамааты Актаңдай көрсөтүүсү биз дайыма эшигибиз ачык. Сиздерди такай күтөбүз. Чыгармачылык ийгиликтер болсун, бекем ден соолук болсун. Ал эми кадырман телекөрөрмандар, ушуну менен Актаңдай теле көрсөтүүсү соңуна чыкты. Сиздер ЛТРден алыстабаңыздар. Бүгүн биздин көрсөтүүнүн коноктору дагы бир рет эсиңиздерге сала кетейин. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин ага окутуучусу, билим берүүнүн мыктысы, медицинанын мыктысы Кудайберди Султанов, ошондой эле биздин Актаңдай төкмө акындардын чоң жолун улап келген төкмө биздин обончу, ырчы аткаруучу, элибизге белгилүү талант Асан Абсатаровдор болду. Саламатта туруңуздар, жакшы күндөрдө жолугушалык. Элибиз дайыма шаң менен ойгонуп, шаң менен кеч киргизсин. Аман туруңуздар.